Саламатсыздарбы? Маданият деген бул опера, балет, театр эле эмес. Маданият деген абдан кенен жана терең түшүнүк. Биринчи кезекте бул мамиленин сапаты. Ата энеге, бир тууганга, элге, журтка, мекенге, ошол эле мезгилде табиятка, жан жаныбарга болгон мамиле мына ушул маданият. Адамдын адамдыгы ошол мамиленин деңгээлинен, сапатынан, ошол мамиледеги ыкыластан, ыймандан, тактаны байкалат. Эмнеге муну айтып атам? Анткени бүгүн 23 октябрь ак илбирстерди коргоонун эл аралык күнү. Ак илбирс деген бул өтө бир кооз жаныбар. Табиятта орду чоң, берекелүү жаныбар. Мунун берекелүүлүгү ушунда дүйнөдө болгон 12 мамлекетте бар. Алардын бири биздин касиеттүү Кыргызстаныбызда. Өзү дагы бийик тоолордо жашайт. 3350 метрден баштап 6700 метр бийиктикке чейин жашайт. Кыргызстанда 2013 жылы эсепке алынган болгону 307 ак илбирс бар. 2010 жылдан баштап ак илбирс татууга тыюу салынган. Адамдар эмнеге ушундай бир кооз, сулуу, зыяны жок жаныбардын убалына калып кырып жиберди? Өтө өкүнүчтүү. Мындан же бир пайда жок. Өтү дары болсо мейли эле, эти дары болсо мейли эле. Болгону териси кымбат, ошону сатканы мынчалык жырткычтыкка барбашыбыз керек болчу. Биз Кара кул ботом деген дастанды окуган элбиз. Биз Кожо жашты окуган элбиз. Табиятка кандай мамиле кылсаң, табият сага ошондой жооп берет. Азыркы селдер, азыркы кыяндар, азыркы көчкүлөр, азыркы жер түрлөр жөн болгон жок. Анын себебин биз табияттан өзүнү издебейли, биздин табиятка болгон мамиледен издейли. Азыр байкасаңыздар, Ош-Бишкек жолунда баратканда жолдун чекелерин караңыздар. Канча таштандылар ташталган. Табиятка мамилебиз чындыгында жакшы болбой атат. Маданият өнүктүрүүнүн биринчи кадамын ушундан баштасак. Ак илбирс деле жаны бар, анын дагы убалы бар, анын дагы каргышы бар, анын дагы батасы бар. Кыргыз жергесинде болгону мына 12 мамлекеттин арасында биздин касиеттүү Ала Тообузда жашаганы бул ак илбирстин жашоосу, көбөйүшү, өрчүп өнүгүшү биздин моюндагы аманат дегенди түшүндүрөт. Мекендештерим, ушул табиятка болгон сый урмат күнү менен бардыгыңыздарды куттуктайм. Ак илбирске болгон мамилебиз бул табиятка болгон мамиле. Ак илбирске болгон мамилебиз өзүбүзгө болгон же сый урматыбыз, же өзүбүзгө болгон жакшы мамилебиз эмес. Ошон үчүн мекендештерим, ушул ак илбирс күнү сиздерге айтарым, кайрыларым, суранарым, табиятка болгон мамилени дагы бир деңгээлге көтөрүүнүн күнү болсун, өзүгө болгон жоопкерчиликти сезген күн болсун. Ошондой эле жан жаныбардын дагы, табияттын дагы батасы бар, ошого татыктуу бололу деп аң сезимибизди кабыл алган күн болсун. Баарыңыздарга береке тилейм, ийгилик тилейм. Ак илбирс күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. 12 мамлекеттин катарында биздин болгонубуз бул дагы жараткандын жакшылыгы деп билели. Рахмат.